Саламатсызбы кадырман көрөрман. Бүгүнкү программабызда Манас айтуучулар менен болгон маегибиз Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү эң чоң боз үйдү алмакчы. Ал эми ал боз үй Дасмия эс алуу борборунда орун алган. Андыктан биз менен сапарыңызды бирге улантыңыз. Күркөмүн көрсөң момундай кирпиги жанын көзү чок. Кишинин андай шумдук жок. Аяламды шаштырып, алдымдагы чаңгылат, алдыңда табастырып, жайжарын жайланып, кымсыз кылыч байланып, тойро жашы булуттай, кар бетинен айланып, бабала манасган коршер. Манас дастаны көлөмү боюнча дүйнөдөгү эң чоң дастан. Кыргыз элинин баатырдык эпосы, дүйнөлүк эпос Илиада жана Одиссеядан 20, Шахнамеден 5, ал эми Индия элинин Махаб каратасынан 2,5 эсеге чоң. Арыдан көйнөгүм тарс этпейт, мойнума таныктырбай бөгдал тарта кеттим койнуңа. Деп ошондон кийин чыңырыбынды салды эле чынардай болгон аппетти. Ошондо жулуп эле жулубал деме. Жулганда караган кетибини кийин ал кеттиң аккорчуктун. Манас мен үчүн түгөнбөгөн байлык, таянар тоом, жөлөнөр тирегим. Себеп дегенде улуу Манас мен жан дүйнөмдө жашайт. Манас мен үчүн сезимдин тереңинде, жүрөгүмдүн түпкүрүндө каным менен жашаган улуу дүйнө. Манас жөн гана эпос эмес. Дастандын мазмуну баатырдык окуяларды гана сүрөттөбөстөн, кыргыздардын биримдигин жоготпоо үчүн жүргүзүп келген күрөшүн баяндоого арналган. Бул чыгармадагы башкы тема элдин эркиндиги, көз карандысыздыгы үчүн күрөш. Калктын уюткусун түзгөн ата оолдар өкүлдөрүн ынтымакка, биримдикке чакыруу. Жыйынтыкта келгенде кыргыз элинин тарыхын, философиясын, этнографиясын, тилин, көркөм өнөрүн, психологиясын, географиясын, руханий жана социалдык жашоосун кенен чагылдырган өзөктүү чыгарма. Манас эпосу деп биз эпос деген түшүнүккө кийин сырттан келген түшүнүк. Бул илимий тилде айтканда эпос деп түшүнүп калдык. Болбосо кыргыз эли Манасты, Манас дастаны, Манас баяны же болбосо улуу сөздүн атасы деп таанып билген. Ошол улуу сөздүн жалпы деги эле сөз өнөрүнүн башында турган, албетте көлөмү жагынан да, көркөмдүк жагынан да көрсө көз, укса кулак тойгус барып турган эң чоң үлгөнү ушул Манас дастаны болгондуктан кыргыз Манас дүйнөсүн, Манас эпосун башкача айтканда бул кыргыздын жан дүйнөсү, дүйнө таанымы, салт санасы, тарыхы басып өткөн жолу деп түшүнгөн. Манасты таштап кеталбай, белине сынган кыйгакта бурну пыравалдыптыр. Кээ бир серепчилер, тарыхчылар жана Манас таануучулар Манас эпосун кыргыздарга гана байланыштырбастан бүткүл түрк дүйнөсүнүн байлыгы деп келишет. Бул бир гана кыргыз элинин таандык эмес деп ойлойм. Бул бүтүндөй түрк элине таандык эпос. Бүтүндөй. Анткени бүгүнкү жашообузда дүйнө жүзүндө 44 тилдүү түрк мамлекети бар деп угам. Бирок мен ойлойм адам да көп болуш керек. Бирок ошол түрк мамлекеттүү, түрк тилдүү элдердин баарына тиешелүү. Манас Мурас коомдук фондунун мүдүрү Шерниязов Баткен мырза Манас эпосуна дүйнөдөгү эң чоң эпос катары гана кароого болбойт. Манас эпосу бул тирүү эпос деп анын маанисин түшүндүрүп берди. Анан бүгүнкү күндө бир гана жалгыз эпос, Манас эпосу бул тирүү эпос. Калган эпостардын баары өлүк эпос болуп саналат. Тирүү эпос деген себеби бүгүнкү күндө Манасты ошол ооздон оозго ошону өлтүрбөй, өчүрбөй, мына биздин муундар, жаңы муундар, буга чейин эски муундар айтып келген, будан кийин жаңы муундар ошону улап атат. Ошон үчүн бул тирүү эпос. Манас чачылганды жыйнап, кыргыз элин жат душмандардан сактап, кыргыз журтунун эл, улут болуп калышына жан аябай канын төккөн баатыр. Кулалы таптап куш кылган, курама жыйып журт кылган. Бул саптар анын кыргыз элин сырткы душмандардан коргоп, уюткулуу кыргыз элин коргоп, сактап келгендигин далилдейт. Баатырдын айкөлдүгү, адилеттүүлүгү, бийликке умтулбагандыгы, элин жерин сүйгөндүгү жана анын эч кимде жок ал күчтүн ээси экендиги дастанда толугу менен сүрөттөлгөн.
Манас кыргыз эли үчүн түгөнбөгөн баалуу, эч нерсеге теңдешсиз маданий мурас. Таалим тарбия, каада салт, сан жыра, адеп ахлактын таза өрнөгү бул дастанда камтылган. Бабаларыбыздын өткөн турмушу, кыргыз журтунун тарыхы, маданияты бул көнөрбөс чыгарманын жардамы менен бүгүнкү күнгө чейин ооздон оозго өтүп жетип олтурат. Анан ол чакырдык манасты, окусам манас келнеби, о келип калса кол менен, кең арыштын жол менен, бирекиде мөлдөдүм. Өткөн күндөрдө элибиздин башына кыйын күн түшкөндө кыргызды кыргыз улуту катары сактап калган Баатыр Манас болсо, азыр жараткандын белеги Манасты кыргыз эли даңктоодо. Манас барда кыргыз бар, кыргыз барда Манас бар деген пикир ошондон калган. Ал эми жаш муунга бул улуттук баалуулук тууралуу жана бабаларыбыз башынан кандай турмуш өткөргөндүгүн, урпактарга кандай нарк насил менен чыйыр жол салып бергендигин манасчылар Манас эпосу аркылуу баяндап, маданий баалуулугубузду жана тарыхыбызды жана анын маанисин таанытып келүүдө. Манас эпосын жарыялап, элге жеткиргендерди манасчы деп аташат. Манасчылар да жөндөн-жөө манас айтып калган эмес. Ар бир манасчы түш көрүп же болбосо дагы бир мистикалык окуялардан соң гана манас айтып башташкан. Манасты, улуу баянды, эпосту ооздон оозго айтып, муундан муунга көпүрө болуп жеткизип келаткан бул манасчылар. Манасчылар ошол Манас доорунан бери уланып келип отурган. Алгач манасчы деген термин бизге кийин 20-кылымда гана келген, 19-кылымда. Ага чейин ушул манас айткан кишилерди деги эле өнөр адамдардын бардыгын кыргызда ырчы деп атаган. Ошол себептүү Токтогул ырчы деген бар бизде тарыхта, Рамандын ырчуулу деген бар тарыхта, эң биринчи манасты айткан деген маалыматтар бар. Бул Жайсаң ырчы деген бар. Бул ырчы деп аталганы алгач жалпы эле жомокчуну, акынды, бизче айткан төкмө акынды деги эле өнөр посту ырчы деп атаган. Андан кийин бөлүп төкмө акындарды акын деп, манасчыларды жомокчу деп караган. Ошол эле Келдибек жомокчу, Тыныбек жомокчу, Балык жомокчу деген сыяктуу. Андан бери келе турган болсок, анан 19-20 кылымдан башы этектеринде анан манасчы деген термин келди. Бул Манас дастанын айткандарды манасчы дейбиз. 20-кылымда өзгөчө касиети менен Саякбай Каралаев, Сагынбай Орозбаков манас айтып калың журтка жайылтып келишкен. Саякбай Каралаевдин эле бардыгы болуп 500.553 сап манас эпосы жазылып калган. Ушул манас дүйнөсүнө келе турган болсок, көп сөз кылабыз. Бир эле Саякбай Каралаевдин варианты гана 500.553 ыр саптан турат. Ушул 500.553 ыр сапты Саякбай Каралаев таштап кетти бизге. Эми ушул манастын автору Саякбай Каралаев болуп калабы деген суроо турулат да. Автору Саякбай Каралаев жок, бул элдик өнөр, элдик дастан, элдик баян, улуу жомок болгондуктан Саякбай Каралаев жогоруда мен айткандай бир муундан бир муунга өткөзүп берген касиеттүү өнөрдү аркалаган өнөр ээси. Башкача айтканда 500.553 ыр сап Саякбай Каралаевдин айтуусунда, вариантында деп түшүнүү керек. Анткени Саякбай Каралаев атабызга ошол Келдибек, Тыныбек, Балыгооз, Сагынбай аталардын калган манасты ал бизге айтып атат дегенди түшүндүрөт. Манас Мурас коомдук фонду учурда манасчыларды колдоодо жана алардын аброюн эл арасында арттырууга салымын кошуп келет. Түзүү максаты эмне эле? Түзүү максаты ушу манасчылар чачырап бараткан. Анан ушулардын башын кармап калайык, ушуларды чогултуп калайык деген ниет менен түзгөнбүз. Анан мына бүгүн буюрса манасчыларды өзүңөр көрүп атасыздар. Кыргызстанда атын кашказындай таанымал манасчылар чыга баштады. Туаса манасчылар жок дечи керек, туаса манасчыларыбыз бар. Бүгүнкү күндө аксакалдарыбыздардан туаса манасчыдан Назаркул Сейдрахманов деген аксакалыбыз бар. Ал эми жаштардан өсүп келаткандардан Рыспай Исаков, Улан Исмаилов, Дөөлөт Сыдыков, Замир Баялинов, Камил Мамадалиев, Самат Көчүрбаев деген мына манасчылар чыгып атат. Учубуз кур эмес экен. Анан эми ушул манасчыларды
10 жылдан бери атайын системалуу түрдө өзүбүздүн чогулушубуз бар. Бул бир айда 3 жолу чогулат. Ар бир айдын 10-у, 20-сы анан айдын аягы. Ошондо жаш манашчыларга, жаштарга, жаш муундарга ушул манашчылар өздөрү устат болуп, өздөрүнүн айткан манасын үйрөтүп ушуларга жаш муундарды өстүрүп атат. Бүгүнкү күндө ары татаал, ары жоопкерчиликтүү, жүктү аркалап жараткандан келген дарамет жардамы менен Манас эпосун айтып келе жаткан манасчылардын катарын кыргыз эмес болсо да башка улуттагы адамдар да Манасты айтып келишкен экен. Манас Мурас коомдук фондунун негиздөөчүсү Шерниязов Баткен мырза буларды айтып берди. 18 май, 19 майда Кыргызстанда биринчи жолу Манас Мурас коому менен биргеликте ЛТР каналы манасчылардын биринчи эл аралык фестиваль өттү. Биринчи эл аралык фестиваль дегенде мына коңшу мамлекетибиз Казакстандан Баянгали деген аксакалыбыз келди. Өзү казак улутунда, бирок Манас кыргызча айтат. Кытайдан 10 манасчы чакырганбыз, бирок шарт болгон жокпу. Бир гана Кытай элинен манасчыбыз келди. Ошо менен бул жерде 2 күн манас айтылып, бир күн Кыргызстанда теледен айтылды, телемос катары. Бул Манас Ордодо Таласта болду, Ошто болду, анан Бишкектин өзүндө 3 жерден телемос менен айтылып, 19-нда болсо улуттук филармонияда Манас ошол Манастын биринчи манасчылардын биринчи эл аралык фестивалынын жыйынтыктоо концерти, гала концерти ошол филармонияда өттү. Ар бир доордун таратуучулары, туубаса манасчылары бар болгон. Саякбай атабыз кандай даңазылады, Сагынбай атабызды, ал эми башка биз эмес орустун тарыхчылары келип жазып атты Манасты, алар деле даңазылады. Чоков Алиханов кандай даңазылаган болгон буга чейинки деле даңазалоо. Бирок мындай экен да, ар бир доордун, ар бир учурдун өзүнүн бир даңазалай турган адамдары болот экен, сайыпкерлери болот экен. Баткен мырза биз бүткүл дүйнөнү Манас менен гана таң калтыра алабыз дейт. Манас жок болсо кыргыз да жок деп билгиле деп оюн талкуулады. Ар бир улут өзүнүн улут катары сезсе, эгер ошол улуттун башка улуттарга көрсөтө турган, айырмалана турган нерсеси болбой турган болсо, анда ал улут эмес. Мисалы, мындай эле айтайын, Москвада мен өзүм 6 жыл жашап калдым. Ошол жерде Манасты көп орус досторум, тиги досторум көп улутта сурап калганда мен бир 10 мүнөттүк, 15 мүнөттүк Манас айтып берип жүрдүм ошолорго. Мен ошондо ойлойм, мен башка нерсе менен таң калтыра алган жокмун ошол досторумду. Бир гана Манас менен таң калтырдым. Анткени бул чын эле таң кала турган, адам таң кала турган нерсе. Аяны болбой, баяны болбойт дегендей, Манас айтуучулар арасында аян алып айткандары көп. Жанагы Манас айтуу милдети жүктөлсө, андан качып кутула албайсың деп айтышат. Манасчы киши башка ишкерликти алып кете албайт. Ал жактан бууп коет да, ырыскысын ушу манасчылыктан гана берет. Илгерки манасчыларда да ошондой болду. Мен унутайын деп, башка бир кесиптин ээси болоюн, башка адамдардай болуп окуюн деген ойлорум болуп аракет кылгам, унутайын деп. Бирок ошол убакта такыр унута алган жок. Оорудум, сыркоолодум. Качан Манас айтып баштаганда кайра баардыгы калыбына келди. Ал эми манасчылар эгер Манас айтпай кала турган болсо кыйналарын, ал эми Манасты бир төгүп алса кадимкидей эс алып, жеңилдеп калаарын айтып келишет. Манас айтканда кадимкидей сергип, жеңилдеп, ооруган жерим басылып калат. Манас айтпай коем деп ооруган учурларым болгон. Больницада жатып, дарыланып, бирок алар эч жериң оорубайт деп гана тыянак чыгарган. Мен болсо ошо Манас айтып жүрүп, аяктым, ооруган жерим басылды. Түлөө өткөрүп, Манас атанын күмбөзүнө барып, элден бат алып, анан ачыкка Манас айтып чыгып калдым. Табыла Манас келгенде, кайран кошой карыя, ошо кезден карачы, гана Манас гана деп, шашкан жерин карачы, кыжылдаган калмактын чуулганын карачы, манжунун каны нес кара кал ичинде бар кылдап, ошондо сынаганын карачы, казандай кара бир күн бар, Кытай калмак каптаса, кылча көрбөй барысын, жутул ийе дерки бар, турсалыса Манаска, түпкө чогуу жеткидей,
tüfecin bütün gese de tügöl kırıp getkidey kamkorburot ayındap geçen ay taygan azap salganda gökjaldığın epeken toğdoyun manaz burutka toğ çerdegen çepeken mının balbandığı bir başka kottan çıkkan göl kaşka uranı mının burut teber ekensin sen manaz bul jurttu burut dep kaygırıp aytıp kayra gep kayra tartkan eskara oşondon kalkına kadan aytты мындай кебуй. Манасчылар олуттуу милдетти аркылап калың элге улуу дастанды жайылтышат. Алар бул милдетине өзгөчө жоопкерчилик менен карап, элге манас дүйнөсүнүн өкүлү катары үлгү болууга аракет кылып, тамеки, алкоголдук ичимдиктерден, жаман иштерден алыс болгондугун баса белгилешет. Негизинен эле манас айткандыгы үчүн жан дүйнөсүн таза алып жүрөм дейт кээ бир манасчыларыбыз. Менин акыл эсимдеги ой жүгүртүүмдө болуп аткан нерсенин баардыгын бир сырткы күчтөр билип тургандай туюлат. Эгер туура эмес иш кылсам, ошол жерден жазалаган учурлары болот. Жазалаганда маселен майда жеңил желпи баягы кулап калуу же кырсыктап калуу же башка болот. Ал эми сезимге берилип турат, жүрөк лакылдап чыгып, баягы жаман нерселерден эмнеден жаңылдым деп ойлоп, анан түз жүргөнгө аракет кылам. Башка адамдардан айырмасы жүрүм туруму, адеп аклагы, адамдарга кылган мамилеси менен айырмаланат. Жөн эле мисал, манасчылардын дээрлик бардыгы ичимдиктен алыс, ичпейт. Манасчылардын дээрлик бардыгы ушундай жаман нерселерден алыс, буну өзү турмуш тастыктайт. Ал тургай дээрлик бардыгы тамеки чекпейт. Бунун өзү манасчы болуу бул бүтүндөй элге үлгү болуу деген маани түшүндүрөт. Анткени бизге залкар манасчылар аталарыбыз ушундай мурасты, ушундай үлгүнү калтырып кеткен. Биздин сыймыктанарыбыз, мактанарыбыз ушу манасчылар жөнүндө эл арасында жаман пикир жок. Манасчылар жөнүндө ушундай туура эмес ойлор жок. Тескерисинче бүтүндөй кыргыз эли манас менен жана манасчылар менен сыймыктанат. Элдар Майрамбек уулунун 3 жашында түшүнө манас кирип, аян алган жана бүгүнкү күнгө чейин оозунан маназын түшүрбөй келет. Кичинекей балдар жомок уккан жакшы көрөт го. Ошондуктан мен атама жомок айтып берет десем, атам ошо манас атабызды жомок сыяктуу кылып, ушундай кыргызды коргогон, элин жерин коргогон, батыр болгон. Манас атабыз болбосо элибиз бүт баары чачырап, бири түп болбой чачырап кетмек. Азыр кыргыз эли жок болмок деп ошол айтып берген, мен аябай кызыгып, ошол күнү кечинде мага аян берген да. Мен сени манас атам мындайча аян берген. Сен жакшы боласың. Бала бакчада буйруса сен ошол жактан манасты өркүндөтүп кетесиң. Сага тилектешмин деп ошо манас ата сөзү. 15 жаштагы манасчыдан Манас Баатырдын элесин сүрөттөп беришин өтүнгөнүбүздө төмөнкүлөрдү айтты. Элесин айтып бере албайм, анткени өтө сүрдүү көрүнөт, бетин карай албайбыз. Ал эми манас айтуу ыкмасы да көпчүлүктү кызыктырбай койбойт. Манас айтуудагы мимика, кыймыл аракеттер, манасчынын айтып аткан манастын даана так берилерине шек жок. Бул ыкмалардын түрлөрү барбы? Ошол туурасында Өмүрбек манасчы буларды айтып берди. Башкача оондор менен, башкача ыкмалар менен айткандыгы бар. Бизге Сайыкбай Кырлаевден калган гана ыкмалар калды да. Андан башка ыкмалар болгон экен. Кээде манасты айтып атып, ордунан тура калып бир ыкмаларды көрсөтүп берген учурлар болгон деп айтышат устаттар. Кээ бирлер комустун коштоосу менен комус чертип атып, ошол комустун ыргагы менен дагы мукамдуу айткан учурлар болгон деп устаттарыбыз оозанып айтып кеткен. Анан бизге болгону ушул ыкмалар гана калып кеткен. Анткени бул нерсе дагы мындай ооздон оозго айтылып сөзү калып кеткен. Сөзү калып өзү жок деп манаста белгиленгендей эле, анан нар жактагы көп нерселер чын эле жоготууга учураган учурлар болгон да. Дүйнөдө кыргыз бар үчүн манас түбөлүк жашайт. Бул улуу дастан кийинки муунга бизден улуу белек. Кыргыздын кылымдардан бери сакталып келген белеги эми да тадыктуу түрдө улана берет. Кыргыз рухунун туу чокусу болгон манас дастанын сырларын манас айтуучулардын жардамы менен бүгүн ачып бердик. Башат Тили долбоору сиз менен кайрадан келерки аптада амандашканча сак саламатта туруңуздар.